Ассаламу алейкум, бардыңыздарга салам. Эгер сиз балаңыздын тил алуусун, сиздин сөзүңүздү угушун кааласаңыз, анда бул видео сиз үчүн. Ар бир ата эненин каалоосу бул балдар бир айтканда укса, сиз бир айтканда жүгүрүп баардыгын аткара койсо деп кыялданабыз. Албетте, бирок сиз ойлонуп көрсөңүз, сиздин ар бир сөзүңүз балдарга чындап эле пайдалуу же сиз арасында пайдасыз сөздөрдү көп сүйлөп жатасызбы? Мына ушуларды сиз бир сыйра анализдеп көрүңүз. Көп эле ата энеде үй бүлөдө деп айтсак туурараак болот. Бул нерсе жолугат. Биз балдарга айтабыз, сүйлөйбүз, бирок балдар укмаксанга салып койгон учурлар көп эле кездешет. 10 жолу кайталадыңыз, эч кандай реакция жок. Канткенде биз балдарга авторитеттүү апа боло алабыз, сыйлуу апа, канткенде балдар бизди угат. Келиңиздер, бүгүн мына ушул темада сүйлөшөлү. 10 шартын айтып беремин, көңүл коюп угуңуздар. Биринчи шарты бул биз баланы сыйлашыбыз керек. Байкап көрсөңүз, биз балдарды сен андайсың, сен мындайсың, сен гана ушундай төгө бересиң, качан адам болосуң деп мындай кемчиликтерин эле айта беребиз да, жекелик инсандыгына, жекелигине асылып кетебиз балдардын көбүнчөчү. Эгер сизди бирөө кемчилигиңизди айтып, же кемсинте берген болсо, анда автоматтык түрдө мээ ал адамды сыйлабай калат. Биз жөнүндө жаман сүйлөгөн адам эч качан авторитет боло албайт, Бизди кемсинткен адам бизге авторитет боло албайт. Өзүңүздөр деле байкап көрсөңүздөр, бул мээнин коргоо функциясы. Экинчиден, сиз кызыктуу маалыматтардын булагы болуңуз. Балдаргачы кандай болсо дагы сиз балага жол көрсөтө аларыңызды билдириңиз. Балаңыз кандай учур болбосун, келип сизден кеңеш сурасын да. Апам билет муну деп сизге ишенсин, апам акылдуу, апам билимдүү деп сизге ишенип, кандай гана окуя болбосун кеңеш керек. Сиз баланын ишеничине киришиңиз керек. Балага кызыктуу маалыматтарды аны үчүн айтып берип турушубуз керек. Эгер бала угуудан жадап, көңүл бурбай калган мезгилин байкаган болсоңуз, анда дароо теманы алмаштырышыңыз керек. Бала менен сүйлөшүп жатканда биз өзүбүзгө гана кызыктуу теманы тандабастан, балага кызыктуу теманы тандашыбыз керек. Баланын көзү мындай жайнап угуп туруш керек да, кызыгыпчы. Сиз атайын даярланып, азыр эмне көп, интернет көп, сиз кызыктуу, балаңыз кызыккан нерсени билесиз да, сиз апасыз. Ошол кызыккан теманы, кызыккан нерсесин байкаңыз да, ошол жөнүндө маалыматтарды издеп, балага айтып бериңиз. Ошондо бала апам акылдуу, апам баардыгын билет деп сизге сыймыктанып, мындай суктанып карайт да, сиз балага авторитет боло аласыз, сыйлуу боло аласыз. Ошондончу эгер кыйкырып, бакырып баланы басынткан болсок, анда бул коркуу менен сыйды алып келебиз да. Бизчи бала бизден коркуп гана ушул дагы кыйкырбасынчы деген сыяктуу туруп иш кылышы мүмкүн. Корккон адам тез эле сатып кетет. Өзүңүздөр билесиздер. Ал эми чындап сүйгөн адам ал эч качан сатпайт. Ошон үчүн баланы биз өзүбүзгө болгон сүйүү менен алып келели, сүйүү менен жумшаганды сөзсүз мындай үйрөнүшүбүз керек, апалар. Үчүнчүсү, сиздин сөзүңүз менен жүрүм турумуңуз дал келиш керек. Мисал үчүн, китеп окуу деп айтып туруп, өзүңүз эч качан китеп окубаган болсоңуз, бул сөз айтпаган, жаман сөз деп өзүңүз кокусунан ошол сөздү айтып койгон болсоңуз, анда бул өтө туура эмес. Бала сиздин сөзүңүздү эмес, сиздин жүрүм турумуңузду мындай кабыл алат, өзүнөчү сиңирип алат. Эгер сиз кокусунан балага баягы бирөө менен урушпа деп айтасыз да, сиз урушуп кеткениңизди көрүп калган болсо, же сиздин бир терс кылык чорооңузду көрүп калган болсо, сиз аны эмне үчүн кылдыңыз? Кокусунан айтып алдыңыз, же мен туура эмес кылып алдым, балам мындай кокусунан айтылып кетти деп баладан кечирим сурап койсоңуз болот. Апам деле адашып кеткен турбайбы деп ойлойт да, ал нерсени кылбайт. Бул жаман нерсе, ооба, бирок апам адашып кетти деп ойлоп калганы дурусураак да. Айта берсе болот экен, апам деле айта берет деген ойдон көрө, апам адашып калыптыр деген ой жакшыраак. Төртүнчүсү, бул жооп кереги жок болгон суроолорду бере бербеңиз. Балаңыз сабак карап отурган болсо, анда сабак карап атасыңбы дейбиз го, балаңыз эмне деп жооп бериш керек бул учурда? Отурган болсо, отурасыңбы деп сурайбыз го, мындай жооп кереги жок болгон суроолорду бере беребиз да. Эки алып келсе,
бул качанга чейин уланат, дагы эки алып келдиңби деп сурайбыз. Бул нерсе карап көрсөңүздөр жооптун кереги жок да, пайдасыз сөздөр буларчы. Оюнчуктарын чачып койду балдарыбыз, оюнчуктарын чачып койгондо биз дагы чачтың боюнчугуңду сен качан өзүң жыйнап үйрөнөсүң деп сүйлөнүп атып туруп, биз ошол оюнчуктарды дагы жыйнап коебуз өзүбүз. Көрдүңүздөр, бала ушул кереги жок суроолорго көңүл буруп угат да, бизге апам бир пайдалуу нерсе сүйлөп атат го деп угуп, эч кандай пайдасын көрбөгөндөн кийин баягы эле апам сүйлөй берет деп бизге маани бербей калат да. Кийин биз маанилүү сөздөрдү сүйлөп жатканыбызда дагы бала байкабай баягы эле апамдын сөздөрү да деп кулак салбай коет. Ошондуктан башында баягы маанисиз сөздөрдү көбүрөөк сүйлөбөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Андан дагы баягы жөн эле сүйлөш керек деп эле сүйлөп атканыбызда бала түшүнүп калат. Жөн эле сүйлөп атат деп бизге көңүл бурбай калат. Андан кийин биз ыйлактайбыз. Балам мага көңүл бурбайт, сүйлөсөм дагы карабайт, укпайт, мен кызыксыз болуп атам деп ыйлактап калабыз. Себеби апалар көп пайдасыз сөздөрдү сүйлөп койгонбуз. Андан көрө сиз балага так даана түшүндүрүңүз. Бул оюнчуктарыңды коробкаңа салып кой, балам. Сен жыйнасаң мен абдан кубанам. Кел оюнчуктарыңды жыйнап койчу деп. Оюнчуктардын ар биринин орду болуш керек апалар. Жөн гана оюнчукту жыйнап кой. Мисалы балдарга тапшырма беребиз го, үйдү жыйнап кой деп айтабыз, Үйдү жыйнап кой дегенде бала жыйнабай коюшу мүмкүн. Биз кечинде келдик, бала отурат. Бала каягынан жыйнайм, эмне кылам, каягынан баштайын деп отуруп, бир нерселерге алаксып туруп, ал ишти кылбай калышы мүмкүн. Ошондуктан сиз так даана түшүндүрүп кетиңиз. Эмне кылыш керек, мисалы үчүн? Оюнчуктарды коробкага салыш керек, булчандарды ачыш керек, андан кийин шыпырып, полдорду сүртүш керек. Ар бир ишти мындай тактап берсеңиз, бала ошо сиз айткандай кылып аткара берет. Эмне каалап жатканыбызды балага тактана түшүндүргөндү үйрөнөлү өзүбүз, апалар. Сылык сүйлөсөк, бала тиле алат. Биз кыйкырганда гана тиле алат деп ойлосок, бул жаңылышабыз. Дагы канча кайталашым керек, дагы сен кыйкырганда гана угасың деп ушундай сөздөр суроо бере бербешибиз керек да, буларга бала эч качан жооп бере албайт. Бешинчиси, мүмкүн эмес болгон нерсени сиз баладан күтө бербеңиздер. Кандай? Бир айтканда баарын аткарып калса, ана же балам 5-6 жолу кайталап атат. Балам тур деп эртең менен тургузганда эле жүгүрүп бети колун жууп эле тамактарды ичип эле даяр болуп отура калган. Бул ар бир апанын кыялындагы бала, бирок бул нерсени күтүп сиз убакытты өткөрүп, кыжырланып, нервисете бербеңиз. Бир айтканда баарын аткарса, айтырбай кылса деп эле баягы талап кое берсеңиз, баланы да кыйнап саласыз. Солдат эмеспиз го бизчи, биз деле, бала деле солдат эмес деген сыяктуу да. Эми бала болгондон кийин 14 жашка чейин балдар аябай бир нерсеге мындай көңүлүн бурганда ошол жака кирип кетет да. Мисалы кино көрүп аткан болсо же бир оюнду ойноп аткан болсо, бала бирөөнүн сөзүн угуп жаткан болсо аябай ошол нерсеге кирип кетет да. Сиз балаңыздын атын айтып чакырганда укпайт сизге. Ал балаңыз ошол кызыгып карап аткан нерсесинде жашап атат да. Ал жактан чыгып сизге көңүл буруш үчүн балага бир канча убакыт керек болот. Ага чейин сиз 5-6 жолу кыйкырасыз. Анан ошол мезгилде балага катуу кыйкырып жибересиз го. Катуу кыйкырып жибергенде бала чочуп кетип тура калат. Ошондо биз баягы дежурный сөзүбүздү айтабыз. Балам кыйкырганда гана угат мени. Бала, сен только мен кыйкырганда гана угасың. Жөндөн уксаң болбойбу, акырын сүйлөгөндө уксаң болбойбу деп налып баштайбыз. Бала атайлабайт. Баланын көңүл буруусун ар жакта аябай катуу болгон үчүн ал жактан чыгып бизге көңүл буруш үчүн убакыт керек. Ошондуктан сиз балаңыз бир нерсени кызыгып көрүп аткан болсоңуз, анда көрүп аткан болсо балаңыз, сиз жанына барып башынан сылап, колунан кармап, кучактап, балам, ушуну бүткөндөн кийин мага жардамдашып койчу, суал келип коесуңбу, аны кылып койчу деп сураныч деп балам деп мына колунан кармап, көзүнөн карап, сизди мындай каратып туруп айтсаңыз, балаңыз макул азыр көрүп бүткөндөн кийин апа деп барып туруп, ал иштерди кылат. Ошондо жыйынтык жакшы болот да. Баладачы. Андан кийин 6-чысы, сезимдер менен сиз манипуляция кылбаңыз. Көбүнчө апалар көп манипуляция кылат балдарын. Мага боор оорусун дейби, же балабызды уялтып коелу дешеби, ушундай учурлар кездешет. Атаң 2-3 иштеп кыйналып
иштеп атат, бизди багабыз деп, сенин келечегиң үчүн Россияга кетти, сен үчүн биз кыйналып иштеп жүрөбүз дегендер бул өтө жаман нерселер. Балдарды өзүн өзү күнөөлөөгө түртөт да. Өзүн өзү күнөөлөөнү бала оор кабыл алат аябай. Бала аны өзү жеңип чыга албайт, кыйналып калат да. Баланы өзүн өзү күнөөлөткөндөн биз алыс болушубуз керек апалар. Мен иштеп кыйналдым, силерди багам деп оорудум. Карачы, кичине иниң, баягы кичинекей колуңузда ымыркай болсо, мына кичине иниң мени кыйнады. Түнү уктаган жокмун, сен кандай түшүнбөйсүң, бала? Өзүң эле билип сабагыңды карай бербейт белең, өзүң эле билип идишиңди жуу бербейт белең деп налып каласыздар го, ушундай нерселер жокпу сиздерде? Бул балдарды өзүн өзү күнөөлөөгө түртөт апалар. Өзүн күнөөлөөнү көбөйтпөшүңүздөр керек. Баланын келечеги үчүн силер кыйналып иштеп жаткандырсыңар, ооба, ал балага анча деле маанилүү эмес. Бала учурчак менен жашайт, көбүнчө бүгүнкү күн менен жашайт да. Балачы кыйналып, наалаганыңарды көрсөтө берсеңер, бала силерден алыстайт. Баланын психикасы жабыркабаш үчүн баланы коргой баштайт. Кантип коргойт? Укмаксан болот бала, каяш айтат, сүйлөшкүсү келбейт. Алыстап баштайт да сиздер мененчи. Баланын иш кылуусун кааласаңыз, анда сиз үчүн жардам берип койчу балам. Сен жардамдасаң аябай кубанам, кел экөөбүз чогуу иш кылалычы деп. Байкуш көрүнбөй эле, налынбай эле балаңыз менен жакшына сурансаңыз болот. Баланы манипуляция кылбаңыздар, өзүн өзү күнөөлөөгө түртпөңүздөр. Бул бала үчүн оор нерсе. Жетинчиси, баланы коркутпаңыз. Коркуткандар да барбызбы апалар? Бир нерсени кылбасаң, сен шашпай тур балам. Көрөсүң, мойнуңду жулам деп коркута беребиз го, Бала бизден коргоочуну көрбөстөн, биз коргоочу болушубуз керек да балабызгачы. Коргоочуну көрбөстөн, коркутуучуну көрөт да. Анан балада тынчсыздануу пайда болот, коркуу пайда болот. Анан кийин балдардан коркуу каяктан пайда болду? Балам коркуп атат, мен жакшы эле мамиле кылат болчумун деп апалар ыйлактап калышат. Сиз убагында коркутуп койгондурсуз баланы, Бул балада унчукпай жүрүшү мүмкүн, ооба, сиз коркутканда, бирок барыбыр бир күн болсо бир күн бунт чыгарат, жарылат балачы. 14 жашында бул балдар баягы переходный возраст, өспүрүм куракка келгенде каяш айтат, сизди сыйлабай баштайт, агрессиясы көбөйүп баштайт. Башка адамдардан дагы мындай коркуу пайда болуп калат да, өзүнчө эле алыстап адамдардан, эмне деп ийет деген сыяктуучу. Же болбосо өздөрү биринчи агрессияны баштайт. Ушундай адамдар бар го. Түртүп кетсеңиз же көпчүлүк жерде кокусан эле бир нерсе болуп кетсе, ажылдап кыйкырып ийет. Бул адам мени капа кылгычанда, мени коркуткучанда, мен муну коркутуп коеюн деп өздөрү биринчи атырылып кетет да. Биринчи адамдарга агрессиясын көрсөтүп салышат. Бул кичинекейинде апалар көп коркуткандан пайда болот, апалар. Сиз андан көрө макулдашыңыз бала мененчи. Макулдашканыңыз жакшы. Сен жыйнасаң, кел балам, бул жерде жасасаң, чогуу кино көрөбүз. Кел жасаша койсоң, жадандаша койсоң, эшикке чогуу айланып келели, чогуу отуруп мороженое жейли деп мындай, ушундай бартер деп коет го, азырчы бул сөз көп колдонот го. Бартерди негедир көбү жактырбайт, бирок бул аябай жакшы жыйынтык берет апалар. Ушуну жасап көрүңүздөр, бартер менен иш кылып, макулдашсаңыздар болот да. Андан кийин 8-инчиси бул сиз ыраазы болгонду билиңиз. Жакшы нерсесин көбүнчө биз байкабайбыз. Бул менин кызматым, мен ушундай жакшы тарбияладым да деп биз өзүбүздү ичибизден мактап коебуз да. Эгер балабыз бир жакшы ишти кылган болсочу, жаман нерсесин дароо байкайбыз. Бир нерсени төктү, сындырды, туура эмес кылып койду, дароо баса калабыз. Бала, эмнеге муну туура эмес кылтасың деген сыяктуучу. Бала өзүн мактатыш үчүн, байкаттырыш үчүн кийин терс жүрүм турумдарды жасай башташат. Биз себеби терс жүрүм турум кылганда гана баланы байкап атабыз да. Кийин өспүрүм куракка келгенде бул балдар чоңдорго байкалгысы келет. Чоңдор мени байкаса деп чоңдор дүйнөсүнө кирип келатканда дагы өздөрүн терс жүрүм турумдар менен байкатып калат. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе апалар. Ошондуктан баланы качан бир урулук кылганда, сөккөндө байкап, ушу баланы эмне кылам деп балага көбүрөөк көңүл буруп баштабай, күнүгө баланын аракеттерин байкап, мактаганды адатка айландырыңыз. Эми ар бир чайсы деле макта бербей эмес, бир аракет кылат да, бир кыймыл аракети болот го, ошолорду бир күндө бир жолу болсо дагы сөзсүз байкап,
сен ушуну жакшы кылыпсың деп айтып туруңуз. Ыраазычылык айтып, рахмат балам деп айтып турсаңыздар, балага бул өтө жагымдуу болот. Эмнеге 9-чусу, эмнеге жетишкиңиз келип жатат? Сиз баладан эмнени күтүп жатасыз? Бала менен ачык сүйлөшүңүз. Сиз ачууңузду, сырттан ачууңуз келип келгенде, таарынычты баладан чыгарып жаткан жоксузбу? Ушуну сиз өзүңүздү анализдеп көрүңүз. Лайктан басып койсоңуздар болот. Лайк басып, подписаться болгонду унутпаңыздар. Анан комментарий жазып коюңуздар. Сиздин комментарийлериңиздер менен мен сиздерге дагы кийин пайдалуу маалыматтарды алып келгенге даярланам. Сиздерге эмне көбүнчө керек болуп атат экен, сиздердин комментариңиздерден карап туруп, анан мен ушундай пайдалуу эфирлерди чыгарып турабыз. Эгер баладан ачууңузду чыгарып жаткан болсоңуз, сиз эшиктен башка эле бирөөгө ачууңузду келтирип келдиңиз, бирок баладан чыгарып жатасыз, урушуп жатасыз. Анда сизге оор келген үчүн сиз баладан чыгарып жатасыз да, ачууңуз келип, чынбы? Сиз чоң адамсыз, сизге оор келип аткан нерсе балаңызга оор келбейт деп сиз ким кепилдик бере алат? Балаңызга сизден өтө оор болот. Баланын психикасы сизге караганда алсызыраак. Сиз болсо ошол кулжуңдап таарынганыңызды, башка бирөөгө ачууланганыңызды баладан чыгарып атасыз. Элестетип көрсөңүз, ошол бул өтө жаман нерсе. Баарлашуу, сиз кимге таарынсаңыз ачык айтыңыз, ошол жерде таштап келиңиз. Кимге ачууланып жатасыз? Күйөөңүзгө ачууланыңызбы? Ошо күйөөңүз менен проблемаңызды чечишип алыңыз. Бул баарлашуу деле бир өзүнчө чоң илим да, ошо баарлашууну деле бир өзүбүз изденип, үйрөнүп, маалымат алып койсок болот. Адамдар менен кантип сүйлөшүш керек? Күйөө менен кандай, чоң адамдар менен кандай, коллегалар менен кандай деген сыяктуучу. Эми 10-чусу, акыркысы. Баладан идеалдуу жүрүм-турумдарды, акылдуу кадамдарды күтө бербеңиз. Менин балам өзгөчө, бир акылдуу деп айта алабыз да, бир баладан бир өзгөчө нерселерди күтө беребиз да. Бала балалыгын кылат барыбир. Биз бир суроону берсек, балабыз туура эмес жооп берип калса да, сени акылдуу деп жүрсө, эчтекени билбей турбайсыңбы деп дароо эле кемсинткен көтөбүз. Баланын бала экендигин биз эсибизден чыгарбашыбыз керек, апалар. Эгер сиз баладан бир нерсени күтсөңүз, күтө аласыз го, сизде кыжырлануу пайда болот, нервтенүү, тез ачууңуз келе берет да, эмнеге келип атканын билбейсиз. Себеби сиз балаңыздан бир нерсени күтүп жатасыз. Балдар деле чоңдор сыяктуу маанайлары өзгөрүлүп турат. Балага деле жакпаган нерселер болуп турат. Жаш курактары өзгөрүлүп турган сайын баланын деле мүнөздөрү өзгөрүлүп турат да. Андан сырткары балага деле аба ырайлар деле таасирин тийгизет. Оюндары болбой калса деле алар деле маанайларына өзүнүн таасирлерин тийгизет. Балдар дагы өзүнүн жаш курактарына жараша кризистерден өтөт. 3 жаштагы кризис, 7 жаштагы кризис, 9 жаштагы өспүрүм курактагы кризистерден өтөт. Балдар эмне үчүн баардыгы идеальный эле күлүп туруш керек? Биз бир нерсе дегенде эле, балдардын деле маанайы бузулат. Аны биз түшүнүшүбүз керек. Балада деле жок деп айткысы келет, кежирлик пайда болот, эркелегиси келет сиздерге, эркелиги пайда болуп турат. Бул нерселер нормалдуу нерселер, апалар. Булар биздин жашообуздун бир бөлүгү деп койсок болот. Биз деле жашоодон ката кетирсек, элестетип көрсөңүздөр, бир ката кетирип койдук. Баары бизге каршы чыгып урушуп жатышат да. Анан бир эле адам келип туруп, сен ката кетирдиң, бирок сен жакшы адамсың. Сен колуңдан келет, баардыгын оңдоп кетесиң, баары жакшы болот, капа болбо деп айткан болсо, ошол адамга канчалык жүрөгүңүздөр жылыйт, мындай жагымдуу сезимдер пайда болот. Мени да түшүнгөн адам бар экен го деп эле жыргап калабыз го. Сиз эмне үчүн балаңызды түшүнгүңүз келбей атат? Дайыма эле критикалай бересиз, сындап, сен болбойсуң, адам болбойсуң, мындайсың, андайсың деп эле кечки кемчилигин гана, туура эмес кылган нерсесин гана көрөбүз. Жакшы нерселерин көргөнгө аракет кылайлы, апалар. Балдар деле адам, инсан экендигин унутпайлы, апалар. Ушулардын баардыгын колдонсоңуз, балдар сизди угуп эле койбостон тилиңизди дагы алып баштайт. Эмнеге биз ушундай уктуңуздар азыр, оңой эле ооба билебиз деп айтасыздар, бирок эмнеге колдонбойсуздар жашооңуздарга? Булар сиздерге эскертүү болсун. Эми сиздерден мен лайк күтөм. Подписацияны басыңыздар, мен жогото албаш үчүн. Эми жаңы видеолор чыгып турат.
комментарий сөз калтырып кетиңиздер. Сиздерде эмне көйгөй көп болуп атыптыр, мага ошол нерселер кызык. Сиздердин комментарийиңизден ошого видеолор жаралат. Сиздерди кийинки видеодон көрүшкөнчө тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Сиздер менен коштошом.